Sen, men, Aziz var, sen kontrabandist. Mamaz, Төртөз var, Han var, ошол жерде бар, гостиницага ушулабыз кимден мындай деп барып, ана казино ойногондо утуп пул десем улай $2 миллион ашып плюс болду. Баягы Болот Темировдун чыгарганына чын $1 миллион 350 000 каршы болдум, туурабы? $1 миллион 350 000. Анан мен заседанияда отурсам, Камчы Көлбаев чалды мага. Сен билесиң, жанында отурасың. Камчы Көлбаев чалды, шайыр Грузияга барып, шундай билесиз. Сен күнчүлүк болсоң, Көлбаев иштеген жерден жолу калды. Мен ал киши мен телефон каяктан тапкан билбейм. Мен барып жолуксам айтты, шайыр экөөң деди. Грузияга барып шундай казино ойнап сунар деди. Мага видеозапустар келди деди. Видеозапустар келди деди. Анан ошону жаап болсоңор революция болуп келет деди. Анан кийин мен каршы болгон жок деди. Мен $150 000 каржыларды өзүмдүн жапканмын. Анан сен менен сен телефонуңду бердим, сен сүйлөштүң өзүң, туурабы? Көлбаев. Сүйлөшкөндөн кийин ал Көлбаев бир кыргызча сүйлөгөн кишиге чакырды. Анан мен ортодо Грузияда кайсы кыргыз барсам, бул баягы Руслан Азимрой деген өкүл атасы. Ошого видеозапись келген. Ал Көлбаев көрдү. Көлбаев мындай деди. Ошо шайыр деле ийним деди. Шайыр деле ийним. Мен Москвада $400 000 акчам бар деди. Мен анда ошону берип жаап турам деди. Мен айттым, шайыр менен өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар деди. Кийин өзүңөр сүйлөшүп алыңыздар, туурабы? Грузияда ошо карыздын жабылган эле. Эми жаңы жылда жанагы сенин видеоң чыктыбы? Анан кийин менин телефон бассам ошол SMS турат. Камчакадан мага SMS келди. Сен шашырбай туруп шоктурма, жакма жооп бересиң. Кийин ошол соккондон кийин ГКМга чакырды Камчакага. Чакырды дагы Жусуп деди, сен деди, биздин политический курска туура келбейт экенсиң деди. Сен арызыңды жазып бергин деди. Акыл деди, балдарды камактан чыгарып коюңуздар деди. Жаздым, кеттим, Америка баргандан кийин Камчакадан SMS келди. Көрдүңбү деди. Шоктук кылсаң, мындан да начар болосуң деди.